достор, биздин аркабызда азыр бар эркектер үчүн тасмасынын иши аябай жакшы жүрүп жатат. Ошол тасма жөнүндө билгенге аракет кылабыз. Чын эле эркектер үчүнбү, эмнеге эркектер үчүн деген тасма, ошон үчүн биз менен жүрүңүздөр. Жүргүлө. Баспайсың? Алтынай бар, Алтынай Эмилбекова бар. Жүр. Бул. Тасма деген бул азыркы коомдо болуп аткан көйгөйлөр жөнүндө проблемалар бар да, семейный мындайча айтканда. Ар кандай окуялар болот, ар кандай үй бүлөлөр бар. Мисалы үчүн биздин кинодо окуя бул 3 үй бүлөлүү эркек Ошко досунун тоюна баратышат. Машинада кетип баратып, аялдар жөнүндө сүйлөшүп кете берет да. Россияда ушундай кино бар, о чем говорят мужчины деген. Ошону элестеп кеттим мен дагы. Бери каарманыбыз абьюзер. Аялын мындай катуу кармайт, эч нерсе кылдыртпайт, өнүктүрбөйт. Экинчи үй бүлө бул наоборот, аялы инста-коуч, бизнес-вумен. Аялы алды. Алдыда күйөөсү акча сурайт, күйөөсү үйдө отурат, бирок күйөөсү жаман эмес да. Үчүнчүсү бул жаңы эле ажырашкан. Ою уже өзгөргөн, аялдар жөнүндө башкача ою бар. Ал эми төртүнчү каарманыбыз бул болсо Орус келин, анан эме Калбек деген бала бул 10 жыл мигрант болуп иштеп, акча топтоп, үй салып, эми үйлөнөм деп келди Ошкочу. Орус аял болуп келди, кайненесине жакпай атат. На самом деле орустун эментине караш керек, мындай эң негизги адамдын ичине караш керек, улутуна караба деген. Баланын көйгөйлү болсо мамасынын сөзүнө калбайт, маминкин сыночек, же аялынын сөзүнө калбайт, же тигин ортодо чайнала берген бала. Ошондо 4 Кыргызстанда эң элдер тааный турган образдар, жана ошондой эле 4 ошондой аялдар да. Түшүнүктүү. Бул тасманын идеясы каяктан келди? Өзүм стендап айтам да. Ошол жерде өзүм үй бүлөлүк бир 11 мүнөттүк монологум бар. Ошонун ичинде тамашаларымды айтып жүрдүм, анан ойлонуп койдум, ушуну менен эле бүтүп калабы депчи. Мындай көрүп жактырып калгам. Ошол формат машинанын ичинде кетип барат. Стендап форматта айтып кетип эле элестетилип кеткен. Чөтө ошого окшойт деп анан жаздык. Сценарийдин үстүндө көптөгөн адамдар иштешти, мындайча айтканда салым кошкон адамдар көп да. Бул сиздин канчанчы проектиңиз негизи? Бул биринчи толук метраждуу кином буюрса, бүткөндөн кийин буюрса болот. Сериалдардан өзүмдүн Айдим Триллион деген сериалым бар. Попутка деген сериал тарткам, Элдияр Кенесаров байке менен чогуу. Таң алдында деген сериалдын сценарийин жазгам. Автор ойлоп тапкан жана сценарийин жазган Айбек Дайырбеков, Адлет Саткеев деген байкелер менен чогуу жазылган сценарий. Ушул тасманын негизи оюңузда бар да, сценарий жазылып аткандар билинет да, экинчи бөлүгүн депчи бар, экинчи бөлүгүн тарттайын деген оюңар барбы? Жок, азыр оюм жок. Азыр мен эптеп жакшылап бүтүрүп алчу, эл көргөзөт, кинотеатр көрсөтөт, эл баалайт. Анан экинчисин ойлонсоп атат, азырынча экинчисин баары кыздар үчүн деген сыяктуу. Мүмкүн болуп калышы мүмкүн. Ооба. Элдин көз карашына. Элдер келсе, улантасыз. Мен сизге азыр айтып берем, идеясы жакшы эле мындай. Жакшы. Негизи мага жакты да. Анткени мен деле тасмага жакты, саламат. О чем говорят мужчины мен деле көргөм. Мага деле жаккан, жакшы тасма. Ошонун идеясынан негизи сөөгү ошол жер болсо, анда жакшы эле болот. Буюрса күтөбүз эми, Эң негизги максатыбыз бул кино аркылуу Кыргызстанда эркектердин, аялдардын, үй бүлөлөрдүн аң сезимин туура жакка өзгөртүү. Көргөндөн мен күйөөм ушундай болсо экен, мен катыным ушундай болсо экен, монтпеш керек турбайбы? Мен монтип жүрөм, көрсө, мону ташташ керек экен. Өзүнүн баягы каталарынан ойлонот экен, каталар жөнүндө. Бул жөн гана баягы комедия күлүп койбостон ошол вывод чыгарат. Рахмат. Канчанчы күн кечирип коюңуз дагы бир? Бүгүн 16-күн, эртең 17-смена менен буюрса бүтөбүз деген пландар бар. Кудай буюрса 17. Азыр эми тасмадан тышкары ойлонуп кеттим. Башыңызда прическаңыздын аты эмне? Прическанын аты жок да. Мындай эле кудрявый. Бул убакыт канча убакыт келген, патентке бар, брендтеген, меникинде эч ким кыла албайт. Ошон үчүн азыр баары тең мындай баары кылып атышпайбы? Алар маяктарын алып туруп эле маягын калтырып койтпайбы? Химия. Меникинде кыла албайт. Бул тасмада Кыргызстандын бир 90% аял заты мени сүйүп калат. Мен ушул тасманы көргөндөн кийин.
көргөндөн мен удобно эркектин бул тасмада. Бирок эркектер мени жаман көрүп калышы мүмкүн. Бир аз подкаблучникмин. Бир аз эмес, жакшы эле подкаблучникмин го дейм. Калбек. Аман коркот дейм. Аман коркот. Сиз коркпойсуз. Бирок жашоодо андай эмес. Жашоодо андай. Үйүнө барып чайын ичип келгем. Ашка менен чогуу тосуп алып коноктогон. Жашоодо нормальный эркек. Бул өткөндө айтып берчи да, сен өзүң ролуң ойнойсуң депчи. Энең буруайын деп нерв кашайып, бас үйүмө келип чай ич деп өткөндө. Көрсөттүңөр анан. Аялыман суранып, Албек биздин үйгө келсинчи дедим. Десем, макул келсин дейт ана, чыкырып. Ога чейин даярдаган экен да, Ашканы азыр келгенде калып экенин мен монуп сүйлөйм, сен ыңы деп турасың дейт. Ошентиң беле? Өткөндөн рахмат. Бул менден жаман коркот экен да, аялым Бишкекке ала келиптир съемкага. Мына деп бүт көрсөтүп. Съемкага кыйналган жоксуңарбы, жакшы эле? Аялыма көрсөтүп кой съемкага чөм неменчи? Съемкадан кыйналган жоксуңарбы? Съемка буюрса жакшы сонун болот. Азимхан өзүнүн негизи эме экен. Не деп койчу эле? Баягы маңдайына жазганы да өзү жаркылдаган болот экен съемкада ошондой болот. 10 жылдыкта сонун болчу. Элдос да ошондой болчу. Элдосты унутпайын уже. Айта кетейин. Аны айтат, эмне айткан жоксуң? Элдос да унутпайлы. Элдос да ошо Элдостун аркасынан мына багыңыз ачылып дегени. Негизи мындай айтып кетсеңиз, баягы 10 жылдыктан эле көрдүк, комментарий окудук, улук сонун аткарды деп атат да. Негизи өзүңүз тасмага кантип келип калдыңыз? Баягы мурдакы өткөн, баштан өткөн окуяңызды айтып берсеңиз. Мурун КВН ойночубуз да. Анан бирок КВНде көп ийгиликке жете алган жокмун. Анан өзүм жеке жумуш ачып иштеп кеткем. Ошентип жүрүп анан. Ошентип жүрүп анан биздин дос балдар баягы өстү да. Бүт баары дос балдар КВНде, баары дос балдар. Мен деген режиссерлор. Буюрса кинонун баарын мен жакын досторум басты. Нормально ойнап аткан муну бир-эки балдар КВНге чыгарбай чыгарып берген мунчу. Командадан куалып берген. Ошондон кийин болбой. Зато азыр бизнесмен болуп алды да. Негизи жакында болуп кетет азыр бир жерге стройка кылып чоң эле бир дом салып атат. Аны жөнөбөсүң бул жерге. Анан ошентип жүрүп эле мына балдар өстү чыкырып башташты кайра эле. Сонун жакшы болуп атат бүт жагынан. Өзүңүз каалачы белеңиз ушул актер болом деп. Актер болууна. Бул менин мечтам болчу, бирок жетпейм го деп ойлочумун. Киного тартылбайм. Мен ким тартмак эле десем, акырын эпизодторго чыкырып мына келди. Мына буякта бүтүк досум келбеди. Кандайсың? Моол бала менен мечта болот да негизи. Бир кинодо чоң ойнойн дегенчи. Негизи көзүм жакында калып койчу камера. Бунун көзү көрүнбөй калат. Кандайсыз? Жаңы келиңиз, жаңы туруңуз. Жок, жана эле келгем мына. Эме боюнча сизден бир суроо эле. YouTube каналдан көрүп калдык сизди. Келдик байке ыргыта тепкен да. Ошо сиз тепкен. Ошол менмин. Ал менмин. Мындай кандай экен удары? Удар жакшы эле экен да. Канча жаман дейсиң азыр? Удар жаман экен десем, азыр кайра келип кайталап көрбөй, өткөндө жетпей калды деп. Ал жерге эмне болуп барып калдыңыз? Эмне болуп келип байке? Алар мага келишкен ошол стоо сеникине тартып алалычы, анан сен өткөндө 10 жылдыкта сон ойноп бердиң, мындай бир таяк жеп берчи дейт. 10 жылдыкта проект берчүпедим эле Алтыкадан биринчисинде. Ошол проекттен сен чота таяк жегенге лайыктуу боло экенсиң деши, анан таяк жедиш. Сени ургун келет экен деп. Ошентип көрүштү анда да. Ошол сиздики беле негизи. Ошол меники болчу ошо. Андан кийин азыр мамилеңер жакшы эле келдик байке. Келдик байке менен аны менен ошондо эле көрүшкөнбүз, ошондон кийин сүйлөшүп элек. Мамиле ооба жакшы эле. Съемочный площадкада ушундай эле тамак жейт экенсиңер да, өзгөчө. Актерлордун тамагы ушундай, сонун. Таланын тамагы таттуу деп койчу эле, сонун да. Дагы мындан башка проекттерге катышып атасыңарбы? Мындан башка проекттер жок, бирок буюрса ойлойм чакыруулар чөт бош экен мындан кийин да. Мында да бул главный роль аябай жакшы ачылган бул кинодо. Чөт бош керек. Күтөбүз сизден жакшы роль. Бул тасма качан чыгат? Сиз дагы айта кетиңиз. Буюрса 22 декабрь баары эркектер үчүн барып көргүлө. Өзгөчө үй бүлөлүк адамдарга бул актуалдуу тема. Кандайсыздар? Ишилгер болсун. Ишилгер. Рахмат. Сизди экинчи режиссер деп билдик. Экинчи режиссерсиз. Буйрса, директор бол машина. Сизди экинчи режиссер негизи эшик тиш правы. Эми экинчи режиссер деген съемочный площадкада баарына жооп берет. Кайсыл жак жетишпей атса, өз колу менен жардам берет. Баардык суроого жоопту билиш керек. Ким эмне кылып атат, ким эмнени кылыш керек, эмнеге жетишпей атабыз, баардыгын билиш керек да. Ошондо болгон тасманын баягы процесси мындайча айтканда сиз аркылуу өтөт. Эң туура.
Бул тасманын аты эркектер үчүн экен. Эмне себептен эркектер үчүн болуп калган? Эркектер үчүн дегенде мындай эки смысл жатпайбы? Бул биринчиси бул баардык эле эркектер үчүн кылына бериш керекпи же ошо биданын баары эркектердин айынан болуп атабы деген. Вот, ошол суроого мындай переосмысление катары кетип атат да киночу. Ой, ошо эркектер эмне жөнүндө сүйлөшөт, айымдар жөнүндө эмне деп сүйлөшөт, өзүнүн ойлору кандай, бул жашоого болгон мамилеси кандай. Тасмада жалаң гана эркектер тартылабы же аялдар, айым кишилерде? Жок, конечно же, бизде дагы айымдар дагы тартылат буюрса. Бирок көпчүлүгүн эркектер басымдуу бөлүгүн түзөт. Бул канчанчы проектиңиз? Сизди дагы актер катары көп көрүп калабыз. Экинчи режиссер дагы экенсиз да. Канчанчы проект бул сиз үчүн? Негизи экинчи режиссер катары биринчи жолу Этномедиада Сүйнөткеевдин Мегатой кино тасмасында биринчи жолу ошол жакта иштегем. Ал жакта деген аябай коркком, кандай болот деп, бирок баары ойдогудай болуп эле 2 жуманын ичинде бүтүп кеткенбиз. Азыр 2 жуманын ичинде бүтүп кеткенбиз. Аябай кыйналгам ошондо, чынын айтканда, потому что 2 жуманын ичинде ошо Этномедиада түнөп, суткасына 3 саат, 4 сааттан уктоодо бомж болуп кетейин дегем. Мындайча айтканда, эми ар бир проектке кирип атканда өзүңдүн жан дүйнөңдү, душаңды бересиң да. Ошол убакта Чолпон Бөрүбаева анан бир киши болуп, экинчисин билбейм. Ошолор кинолорго көбүнчө рецензия жазып, обзор кылышчу да. Ошондо Мегатойду Facebookка ошондой жамандап чыгарганда мен эметип кеткем. Аябай жинимге ызаланып, комментарийге сөгүп, сагып катуу кеткем. Анда бир аз жашыраак да болчубуз. Вот. Мен ошондон бери эле отношение киного бүт эле ошондой, бирок кийинчерээк туура түшүнүп калдым, туура ойлоп калдым, что ар бир киного, чыгармачылыкка кандайдыр бир сын пикирлер, ойлор болуш керек экен деген. Ансыз өсүү болбойт, минустарын, плюстарын. Өзүм дагы ошол ойго келип, KG Top 5 YouTube каналын ачып обзор жасап аткам. Буюрса, Симбайке таармаңыз. Курьерди көрө элекмин, бирок курьерди көрүп туруп мен дагы обзор жасайм. Таарынма жок, плюсун дагы, минусун дагы чыгарганга аракет кылам анткени ал жакта өзүмдүн досторум да Бактияр Шаршымбаев группалашым ойногон дегендей. Буюрса, күтөбүз анда сонун сын пикирлерди. Ишиңизге ийгилик. Рахматчы, ийгилик. Саламатчылык. Маанай жакшы элеби? Эң сонун. Бул тасманын продюсер экенсиз. Сизге эмнеси менен ушул тасма кызыктырды? Продюсер болушуңузга эмне түрткү болду? Негизи эле мага киноиндустрия аябай жагат. Анан Азимхан менен көптөн бери тааныш болуп, Азимханга мен өзүм бир предложение жасагам. Коммерциялык жактан жакшы кызыктуу проекттер болсо кайрыл деп. Анан Азимхан ошол жазда 22-жыл жазда кайрылган. Байке международный проект, эл аралык проект жаздым, иштеп көрбөлүбү деп. Анан мен айттым, аз бул ситуацияларга байланыштуу, граница, карантин дегенде. Анан айттым, ушул өзүбүздүн рыноктон эле баштабы. Анан ошондо отуруп, ар түрдүү темаларды ойлонуп отурган баары бир актуалдуу темаларга кайрылалы деп чечтик. Ошол үй бүлөлүк, зомбулук, азыркы бул заманыбызда болуп жаткан көйгөйлөрдү, үй бүлөлүк көйгөйлөрдү көтөрүп чыгалы деп чечтик. Бирок ошону биз баягы жакшы белгилүү биздеги инсандар эмес, белгилүү образдарды тандап алдык да. Кыргызстанда көп кездешкен үй бүлөлөрдү тандап, ошолорду дагы көрсөтүп, анан бул кинонун негизги максаты баягы жашоодо гармонияга келиш чынында кыйын, бирок ошого аракет кылсак болот, ар бир киши өзүн өзгөртүп, чоң трансформация жасаса болот деген максатыбыз бар. Ошол. Бул сиздин биринчи продюсер болуп биринчи проектиңер. Ооба, полный метр фильмде биринчи жолу продюсерлик жасап атам. Буга чейин иштеп жүргөм. Руслан Акун, Нурбек Айбашев деген дос балдарым бар. Алар менен командада иштегем, бирок продюсерлик биринчи жолу. Негизи тасмада продюсер өзү эмне кызмат кылат? Биздин көрүүчүлөргө дагы бир гана акча алып келип береби же кандай, ошону бир кичине түшүндүрүп бериңиз. Мен баягындай продюсерликти, кесипти муга чейин аркалаган эмесмин, мындай изилдеген деле жокмун. Баягы көбүнчө эле продюсерди көрсө акчаны көргөндөй болчу. Жок, кеп анда эмес. Мен азыр кухнянын баарын көрүп атам. Азыр изилдеп атам. Канчалык деңгээлде
мен баягы режиссердун жумушуна аралашпайм, бирок башка команда менен бүт жумушту бирге алып баратам. Бирге алып барып, финансыдан тышкары да көп маселелер болуп, баарына аралашып, чечкен, жардам берген аракет кылып атабыз. Негизи мурда тасмадан алысыраак ырчылык кесип менен ырдачысыз. Ал азыркы учурда ырдайсызбы же ошол? Ооба, баягы 2010-жылдан бери чыгармачылыкты таштап койгом, бизнес чөйрөсүнө кетип, бирок баары бир чыгармачылыктан алыстай албайт экен, жүрөгүм ошол жака тартып турат. Ошондуктан ырчылыкты дагы кош алып кеткен аракет кылып жатам. 2017-18ден бери эксперимент жасадык көп ырларды. Эми болсо мынакей азыр өзүм саундтрек даярдап атам. Бул кинотасма. Ушул тасмага буйруса жакынкы 1 айдын ичинде ырыбыз даяр болот. Ошол. Буйруса угабыз. Жакшы тасма күтөбүз. Чоң рахмат силерге. Баяктан акчаларын сурачы Доскай. Акчаларды эмне алды дейм ошолорду. эмне акча кимден? Эми актерлер канча алып атат ошолорду сурачы. Угарман ошол менен канча алып атат, кайра сурачы. Акчасынбы? Всё болду. Достор, азыр бир жакшы сурообуз бар. Окбеке, кандайсыңар? Дагы бир жолу эмне кылып атасыңар? Жаттап атам биякта бүгүнкү сөздөрүн. Суроода булчу 10 жылдык тасмасы эң биринчи алгачкы тасмаңыз экен, эң башкы роль, э? Качпаңыз. Анан кийин 10 жылдыкта канча акча алдыңыз эле, гонорарын айтып? Эми акча. Эми азыр кой турсаң. Эми айтып бербейсиңер байке, эч ким билбейт. Экөөбүз 10 жыл экиденби? Бирден. Эми бул жашоодо эң негизгиси бул акча эмес да, сый мамиле дегендей да мындай. Жок, эмнеге акча жөнүндө сурап атат азыр кой турсаң. Байке, эми акча налогу эч кимге экөөбүздүн ортобузда эле. 10 жылдыкта эми бул баягы эл доско мен сый мамилем дегендей анан эми главное достук да бул жашоодо. Зачем акча сурап атасың? Түшүндүм анда. Экинчисичи? Экинчисиндеби? Экинчисинде эми эл достун тоюна Кошумча кылып бердим мен. Ошо менен тартылып, э? Жок. Экисинде тамаша. Жакшы эле төлөп берди, бирок айтпай эле коеюнчу. Эмне себептен айтпайсыз? Кыйнайры. Тамаша. Бул алганмай. Эме? Ушул тасмагачы? Бул тасмага Тартылып үй алса болобу? Ушул тасманын акчасына. Үй эмес, тиги каяктагы үйүн, продуктуңа канча күнгө жетет деп сурасаң кичине. Ушула. Бияка тартылган тасма. Бияк 10 жылдык эки менен бул тасмада бирдей эле алганым. Буюрса ичиңиз оорубайт. Жок ай. Мен кайда мен достукка жакшылап карайм. Жалаң достук эң биринчи орунга койбойм мен. Мамиле. Мамиле негизи, мамиле бир анан ат душы менин эмгегимди өзүңөр баалап койгулачы, канча ырласар деп эле айтам, анан өздөрү карап беришет. Ошол эле. Бергени сизге баягы ичиңиз оорутпайбы? Жок, жакшы эле, сонун эле. Короче, единицама жетет, машинеме бензинге жетет, анан бираз эмне KFC-ге жетет. Нормально. Нормально. Балдарыңарга жетеби? Бала чакама жетет. Жеңе урушпайт. Жеңеңе жетпей калып атат. Ушу жеңеңдин да требованиясы чоңураак. Ошон үчүн айтпайсыңар, көбүрөөк бер мага деп. Жок, буюрса мындан ары тажрыйба көбүрөөк алсак, анан чоңоёбуз. Айтып баштайсыңар. Чоңоёбуз. Тойдун бир атмосферасы экен. Бул эмне, той болгонтабы биякта? Ооба, бирок негизи чынын айтайынбы? Кинону баштап атканда, билейм, баягы эле кыргыздын тойлору болуп калбаса экен, кыргыздын любой киносы той менен келет атпайбы? Ошондой болуп калбаса экен дегенбиз, бирок акыры келип отуруп эле ошого келип такалат экен, той койдук. Бирок эми биздики мындай мини той. Массовый эмес. Тойду тарткан мындай кыйын эмеспи? Канча массовка чогултасыңарбы же? Жок, азыр өзүбүздүкү бир 8 актер площадкада болсо да бир 7-8 жетет го дейм, анткени короо эле ушундай эле адамга расчеттолгон. Анан мини тойдо бул досторун эле чакырып атат. Достордон эле бата алып коеюн, нике кылабыз. Ошол менен кийинчерээк той болот деген история да. Всё, рахмат. Жакшы эми. Режиссер болом деп атканда акча жагы режиссерлор акча табабы? Кандай режиссер көп табабы? Кандай акча көп табасыңар негизи? Мен өзүм кызыгам. Бул менин биринчи проектим да. Ал элексиңер? Жок, мен ал электим да. Канча сом алыш мүмкүнсүңөр? Билбейм аны только бир Алла билет. Анан бакыт Осмон кана. Негизи бул жерге канча төлөйсүңөр? Канча төлөйсүңөр? Таныштар менен. Таныштар, продюсерибиз күчтүү. Миллиондо канча таптыңыз? Иә. Айдын миллиондо канча таптың? Айдын триллиондобу? Айдын триллион өзүм проектим болду, мен өзүм орут коротком да. Жок. Русская килинка, которая приехала с России выходить замуж за ожского кыргыза. Ну, в общем, основная линия в этом.
Это ваш первый опыт в всем? Нет, это не первый мой опыт. Из фильмов, из кыргызских уже третий фильм. Вы сами из Бишкека? Да. А вот если бы на самом деле вот так получилось бы, что вас там кто-то хочет забрать замуж кыргыз, как? Я замужем за кыргызом. Серьезно? Понятно. Вообще персонаж. У вас получается главная роль? Нет, я не скажу, что она главная, но получается достаточно значимая роль. А в других фильмах, не только кыргызских, но в других за границей снимались? За границей не снималась. Я снималась еще в одном фильме, но не в кыргызском. Но он так, к сожалению, не вышел на экраны, потому что приостановилось финансирование. Вот. Сегодня какой день съемок? Сегодня у меня 4-й. Вот языковой барьер у вас не присутствует или? Ну, здесь я разговариваю на русском языке, хотя изначально в сценарии было все на кыргызском. Я целую неделю учила, но не пригодилось, потому что у меня, да, лютый акцент просто. Сейчас только на русском, да? Ну, да. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое. Мен бир мүнөт. Жаңа 10 жылдыктагы режиссер Эрлан Абдраимовдун бир тууган карындашы. Алтынай Абдраимова. Все, болду азыр. Бул байкесине караганда таланттуу киши да. Байкесине караганда. Аябай все так говорят, да? Ушундай. Байкеңер азыр ошо суроого эмне? Байкеңер экөөңөр эки башка мүнөздө окшойсуңар, э? Ал кичине спокойнураак окшойт. Албетте. Ал эч кимге окшомосмун. Мен эметип алышкан, удочерили. Шучу. О боже, вырежьте это. Мен өзүм чоң энем биринчи комуз чертип чыккан заслуженная артистка СССР болгон. Мелихан Козубекова деген. Ошого окшош турушат чоң энеме. Негизи сизди эл эмне дейттен көп көрөбүз. Андан кийин такыр экрандан жок болуп кеттиңер. Себеп? Мен эл эмне дейтке кастингге барып тартылып баштагам. Ошондон кийин мен ойлогом бул нерсе мен үчүн эмес деп. Ошол кезде. Андан кийин аябай көп сунуштар пайда болду. Кел, тартыл, ушундай кино болуп атат дегендер. Мен жактырбай эле жок, мен тартылбайм, бүттү, мен тартылбайм деп эле жүргөн болчумун. Анан эми биз эмекенбиз творчество жакын адамдар тартат. Ооба. Ошондуктан ошо келип. Ошо баягы токтолуп калгандан кийин тартылбай туруп кайсыл проекттен баштадыңыз? Уланты эң биринчи көп тартылбай. Такебайдан. Бакыт Байке чалды, Алтынай ушундай бир роль бар. Келип бер деп кастингге. Бирок алабыз деген эмес да, ошо просто кастингге келип бер деп. Ошо кастингден өтүп, ошону менен Такебайга тартылгандан кийин Такебайдан кайра ошо өзүмдү көргөзүп, такыр башка образ болуп калды да, мен келин ролун баары көнүп калган. Такебайда мен башка ролду аткардым да. Эми көргөндө секретарь болуш керек эле, секретарь беле. Эми ооба. Ошо. Бул тасмада каарманыңыз жөнүндө айтып бересиз. Бул каарман аябай сонун каарман. Мага жагат. Мага окшош эмес, такыр окшош эмес. Бул жакта Бегимай деген кыздын деп коем. Бул итиңер эмне деп атат? Ушинтип берет итибиз деле. Улантыр эле? Улантыр. Биз биякта эркин микрофон. Анан азыркы учурда абьюз деген нерсе аябай эмети күчүп атат. Ошондуктан ошол социальный бир темаларды көтөрүп туруп балдар. Мага абдан жагып атат. Ошол мен ошо абьюзердин аялын аткарам. Аябай бир мени эметип берет да. Кандай десем, баскынтып элечи. Иштебе, тигинтпе, мынтпе, Бегимай болсо өзү аябай ошол эмеге умтулат. Алдыга, ооба. Иштеп, өзүн көрсөтүп. Ошентем десе, күйөөсү жок деп туруп, андан кийин сонун нерсе болот, ошону кинодон көрүңүздөр. Сөз кылып аткан гонорар, Айтып коеюн гонорар боюнча. Менин гонорарым мына спортивкасы ушунча турат. Кийинген кебетеси бүт. Спортивкаңыз канча турат чын эле? Айтпай эле коеюнчу. Айтпай эле кой, ошо мен да айтпайм. Оригиналбы? Ооба. Так. Дольче Габбанабы же? Оно весь будет. Нет. Нет, все, отлично.
Кинодо менин келинчегим бул. Ушу жаман таң калышты. Жеңеше кызганган жокпу? Ушул суроо, ушул жерде айта кетейди. Мына баары сурайт да, ушу эмне кызым. Басып турбайсың жаным мамай? Кичине аялдардай болуп. Сенден интервью алат. Наоборот, ушу жеңең, койчу, сен алтынай карамак беле дегенде мен да. Наоборот, молодец. Көрүп калдык, угриңди карамак беле. Сен угриңди көрүп алып кусуксу келет деп ушундай немен шылыңдады. Ошол эмнеге кызганат мени? Муну менен эмне? Жөн кесиптеш да. Жигит бар, кесиптеш. Жигитиңиз кызганбайбы? Мен жигитим жок, ким айтты сага? Бар дебедиң беле? Жок. Мо эфирден алып калгыла, өткөндө бар деп аткан, азыр элдер билип калат да. Ошо жигит жөнүндө сөз кылып кеттик өзүңүздүн баягы 3 мүнөздүү жигит. Кайсы жигит сизге ылайыктуу? Токтоо, көп сүйлөбөгөн, анан баарын иш жүзүндө аткарган. Болду, биздин көрүүчүлөр көрөт, өздөрү баягы чыгарышат да. Кинодо бул көп акча табат. Жашоодогудай эле экен, кстати. Бул мага караганда көбүрөөк акча табат экен азыр негизичи. Мени багат да бул. Менин каарманым бул жерде разведенный, ажырашып кеткен, аял менен ажырашып кеткен, жана игрок. Букмекерский конторларда ойноп жүргөн, акчасын баарын уттуруп, жана үй бүлөсүн кыйнап, анан ошондон ажырашып кеткен жигиттин ролун ойнойм. Кудай сактасын, жашоодо андай эмес, жашоодо баары жакшы. Жашоодо азарт эмессиз. Жашоодо жок, андай ойнор. Тасмага негизи баягы сизди көбүнчө Instagram'dan görüyoruz. Бул алгачкы тасмаңызбы? Дебюттук. Буга чейин мен Доске деген кинода катышкам. Доскеде бир антагонист, аферисттин. Ал жактан дагы жакшы эмес роль ойногом. Жок, бул жерде роль аябай жакшы. Ал жерде антагонист. Мен негизи эле ушундай, мен фактурам ушундай, мындай кандай десем, не каарман деп койчу эле, терс каарман. Терс каармандарга жарашкан үчүн көбүнчө ушундай терс каармандарга чакырышат. Бирок бул жакта Азимхан карап туруп, брат сен ушул эмеге именно ушундай разведенный сыяктуу ушундай бир эмеге жарашат экенсиң деп ушуну берди. Бул каарманыңыз башкы ролдо? Бул каарман башкы ролдо. Буюрса дагы кандай пландарыңыз бар алдыга? Алдыга койгон максаттар. Буюрса жакында дагы бир кино тартылат. Азыр айтпай турам, Чевер продакшн билесиздер, Азамат Исмаиловтар менен кошо ал жакта дагы главный ролдордун бири. Ал жакта оперативник, опер, младший опердин ролун ойнойм. Буюрса ушул темп менен эле ушундай кинолорго тартылып эле жүрө берем. Тасмага тартылгандан тышкары эмне менен алектенесиз? Тасмадан тышкары мен Шуңкар менен чок иштейбиз, билесиздер. Бизде продакшн бар, ал жерде эми рекламный ролики, вообще биз элге күлкү тартуулап, вайн форматта ушундай роликтерди тартабыз. Андан тышкары көп мен кылбаган жумуш калган жок го деп мен как раз вот Сэм билет. Чок иштешип калганбыз. Көп жумуш. Мен мисалы менде мындай нерсе жок. Бул нерсени кылса болотчу, бул нерсе. Допустим, актер бул нерсени кылат, бул нерсени кылбайт деген нерсе жок. Мен аны деле кыла берем, буну деле кыла берем, ошондуктан. Негизи вайн деп айтып кеттиңиз. Вайндан акча тапса болобу? Вайндан жакшы акча тапса болот. Аябай жакшы. Бир гана күлкү тартуулаппы же болбосо реклама катары кылып туруп? Бул азыр мындай болуп калды. Вайндан бул атыңа иштейсиң, атың чыгат, атың чыккандан кийин ошо атыңа жараша сага реклама түшө баштайт. Мисалы мага азыр аябай чоң заказдар түшө элек, бирок жаныбызда ошо жанымда жүргөн дос болот, Шуңкарды билесиңер болуш керек. Бешан, ага жакшы заказдар түшөт. Кеминде дегенде бир $500-700 чейин, минимум дегенде ошо $700 чейин бир рекламный роликтер түшөт, аябай жакшы акча тапса болот. Анда биздин көрүүчүлөр ушундан кийин бүт баары эле вайнер болуп деп ишенебиз. Мүмкүн. Жакшы. Тасмада кимдин каарманын аткарып чыгасыз? Тасмада ошол бир үй бүлөнүн күйөөсүнөн көбүрөөк акча тапкан аялды ойнойм. Ошол. Ушул каарман өзүңүздөн канчалык деңгээлде айырмасы бар? Эми турмушка чыга элекмин. Билбейм, күйөөмөн көбүрөөк табамбы, бирок азыраак тапсам жакшы болот го дейм. Сиз бул тасмага кантип келип калдыңыз? Бул тасмага чакыруу менен келдим. Кастинг өткөн эмес? Жок, кастинг өткөн эмесмин, бирок башка ролго дайындашкан болчу да. Ал роль баягы менин табитиме дал келбей алган үчүн отказ бергем. Анан ылайыктап ушул жакшыраак ролду берди десем болот. Кесибиңиз боюнча актрисасызбы, ким болду? Жок, кесибим боюнча мен саясаттануу кафедрасын бүтүргөм. Ошол какой-то бир кездерде баягы неправительственный организацияда иштеп, азыр так гана өзүмдүн жумуштарым менен элекмин. Баягы өзүмө хозяйка болгон кез. Чыгармачылык көбүнчө сериалдардан көрүп каласыз. Ким сериалдан көрүп кинодон негизи өзүңүзгө жагып атабы ушул процесстин баары? Ооба, бул баягы ички дүйнөгө бир жаңы сезимдерди алып келген нерсе.
бул жумуш деле эмес, бул мындай тек кана мындай кыялданган нерселер болуш керек. Мындайча айтканда хобби деп. Ооба, хобби эле. Биз суроо. Гонорар чын эле айтканда эле ушу спортивка, гонорарыңыз сиздики канча болуп кетет? Эми чындыгында гонорар жакшы эле. Башында биякта продюсер деле анча содалашкан жок. Сураган акчамын кичине көбүрөөк даже берди десем болот. Бере элек бүгүн алам деп эле. Жакшы күн экен сиз үчүн. Ар бир тасмадан өткөн сайын гонорарыңыз өсүп жатабы ошол жөн? Жок, негизи мен гонорарды деле тейлеп келген эмесмин. Башында Эмилия Синелевтер менен чыкканда гонорар деле алган эмесмин. Чынын айтсам бир сериалдан Шернеден бир 10 000 сом эле алгам, бирок канчалаган эмоция ал акчадан дагы жеткис нерсе деп ойлойм да. Ишиңизге келик. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге дагы.